2 баскан жол, талант, эмгек, Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Кыргыз радиосунда күн чубак түз эфирдеги программасы өз ишин баштайт. Бүгүнкү программабызга тилчи окумуштуу Сейитбек Идирисов чакырылды. Студиябыздын телефондору 39 16 10 0705 65 66 10. Бизди Фейсбуктагы Кыргыз радиосу деген баракчабызга кирип көрсөңүздөр да болот. Режиссердук пультта Марат Сейдалиев жана Адилет Артыкбеков иштеп жатат. Уктурууну мен Элмира Ажыканова алып барам. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Дегенде бир ооз маалымат. Бүгүнкү маектешибиз тилчи Сейитбек Идирисов кытайлык кыргыздардын адабий тилин изилдеп келаткан окумуштуу. Демек, бүгүнкү сөз Кытайдагы кыргыз туугандарыбыздын тили, аны менен бирге маданияты, жашоо шарты тууралуу болот деп алдын ала айталы. Эмесе маегибизди баштай берели. Бул тил деген нерсе ошол элдин маданияты менен, тарыхы менен сөзсүз байланышта болот да. Тилди изилдеш үчүн алардын тарыхын, маданиятын да карап чыктыңыз да, туурабы? Ооба. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Кыргыз радиосуна чакырып, биздин ушул 2006 жылдан бери изилдеп келе жаткан илимий темабыз боюнча талкуу жүргүзүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ушундан улам сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы бир маселе, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир нерсени айта кетишибиз керек. Кечээ күнү кыргыз филологиясы чоң бир жоготууга учурады десек болот. Филология илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Шералы Жапаров агайыбыз 83 жашында бизден узап кетти. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баягы тилчи катарында агайыбыздын артык кайрымдуу болсун жакындарына, жубайы Толгонай Сыдыкова эжебизге көңүл айтып, балдарына, жакындарына көңүл айтмакчыбыз. Албетте агайдын жанында, анын семинарларында, анын баягы илимий талкууларында көп катыштым. Агайдын жанагы адаматтары боюнча илимий ишинен биз көп нерсени үйрөндүк. Мен Шокум журналында иштеп жүргөндө агайдын көп макалаларын жарыяладым ошол журналга. Айтор ушундай бир кайгылуу окуя болуп кетти. Анан эми сиздердин берген сурооңуздарга келсек, абдан жакшы суроо бердиңиз. Негизине бир элдин тилин изилдегенде ошол элдин тарыхын чогуу изилдеш керек экен да. Себеби тил менен элдин тарыхы, элдин тагдыры дейбиз, мындай эриш аркалык чогуу жүрөт экен. Эгерде тилдин тарыхын билбесек, анда элдин тарыхын билиш кыйын, элдин тарыхын билбесек, элдин тилин билиш кыйын дегендей. Анан биз кытайлык кыргыздардын тилин изилдеген мезгилибизде ушул маселеге абдан мындай маани бердик десек болот. Бүгүнкү күндө кыргыз филологиясында, жалпы эле түркология илиминде ушундай бир орчундуу бир маселе бар. Кыргыздар бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө чет өлкөлүк кыргыздары бар. Бар экендигини биз 1992 жылы бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы өткөн күндөн баштап биле баштадык. Өзгөчө ошол 1992 жылдагы курултайда чет өлкөдөн, Афганистандан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Кытайдан, керек болсун тетиги Европа өлкөлөрүнөн, Америкадан, Австралиядан кыргыздардын өкүлдөрү келишкенден кийин биз аябай эле мындай таң калып, ушунчалык көп чет өлкөдө кыргыздар бар турбайбы деп таң калып эметтик да. Демек кыргыздар көп өлкөлөргө тараган турбайбы деп. Бирок ошол бул нерсени айтып атканын себеби биз чет өлкөдө көп кыргыздар бар экенин билдик.
бирок ошол чет өлкөлүк кыргыздардын тили боюнча көп айтпай келатабыз да. Муну мен эмне үчүн айтып атам? Себеби чет өлкөдөгү кыргыздардын кыргыз улуту катарында сакталып калышында алардын тили өтө маанилүү орунда турат. Өзгөчө жазуу тили өзгөчө маанилүү орунда турат. Эмне үчүн жазуу тили маанилүү орунда турат? Себеби ооз-эки тил кандайдыр деңгээлде убакыттын өтүшү менен эгерде жазуу тили болбой турган болсо, акырындык менен мындай башка тилдерге сиңип кетүү коркунучу бар. Буга мисал катарында биз Афганстандагы кыргыздарды айтсак болот, же болбосо Түркиядагы Ван жергесиндеги кыргыздарды айтсак болот, же болбосо Тажикстандагы кыргыздарды айтсак болот, керек болсо Өзбекстандагы кыргыздарды айтсак дагы болот. Бүгүнкү күндө ал жакта жазуу тили болгондуктан кандайдыр деңгээлде кыргыздар өздөрүнүн тилин унутуп баратышат. Кайсы мамлекетте жашаган болсо, мисалы үчүн Өзбекстанда өзбекче сүйлөп калышты дегендей. Афганистандагы кыргыздар дагы ошондой. Түркияда болсо түркчө сүйлөп калышты. Керек болсун азыркы 1980 жылдарда кеткен, ошол Рахмангул хандын убагында кеткен кыргыздардын урпактары бүгүнкү күндө жаштар кыргызча билбей калышты. Муну ошол Ван университетинде иштеп келген Сулайман Кайпов агайыбыз абдан жакшы кылып жылга бергиз жарым күн деген китебинде абдан сонун чагылдырган. Айтор ошол жазуу тил болбосо кыргыздардын баягы улут катарында сакталып калышында чоң бир кедергисин тийгизет. Эми дүйнөдө көптөгөн кыргыздар бар, бирок алардын арасында ушул Кытай жергесиндеги кызыл суулук кыргыздардын гана жазуу тили жана адабий тили бар экендигини биз унутпашыбыз керек. Бул эмнеге байланыштуу? Мындай санынабы же кандай шартына байланыштуу да? Буга дагы токтолобуз. Баягы тарыхый, саясий бир кырдаалга байланыштуу маселе бул. Мисалы үчүн кытайлык кыргыздар биз көбүнчө ойлойбуз да 1916 жылдагы баягы көтөрүлүштө баарынан калып калган деп ойлойбуз көбүнчө. Бирок тарыхты изилдеп карай турган болсок, бүгүнкү күндө кызыл суу кыргыздары жашаган ошол Улуу Чат болсун, Акчий болсун, Артыш, Кашкар, ошол жердеги кыргыздардын өздөрү менен барып сүйлөшүп көрсөңүздөр дагы айтышат. Биз бул жерде те байыртан бери эле мекендеп келатабыз деп айтышат. Демек ал жерде 1916 жылдары Кытайга баягы үркүндө качкан кыргыздар тарыхый так маалыматтарга караганда 332 миң кыргыз качып барган экен. Бирок баягы бул жака Совет бийлиги баягы кайра тынчтык орноду деген кабардан кийин 300 миң кыргыз кайра кайтып келди деген маалымат бар да. Бирок ортодо 32 миң кыргыздын канчасы ал жакта калып калды, канчасы жолдо кырылып калды дегенде так бир маалыматыбыз жок тарыхый китептерде. Демек бүгүнкү күндө Кытай жергесинде 200 миңден ашуун кыргыз жашайт. Демек ал жактагы кыргыздар те байыртан бери эле жашаган жер. Ошол эле мезгилде кытайлык кыргыздар жашаган жерлер мурун кыргыздардын өздөрүнүн аймагы болгон, ата мекени болгон. Мурун дегенди тактаса болобу? Мурун дегенде бул Эне Сайдан көчүп келгенде кыргыздар Түркистанга көчүп келген мезгилде ошол негизги тарыхый маалыматтарда Ысык көлдүн жакасына, Тянь-Шань тоолорунун айланасына, Памир тоолорунун айланасына, ошондой эле түндүк Фергана өрөөнүнө, ошондой келип Таласка келип жайгашкан деген маалыматтар бар. Ошол мезгилде эле булар ошол келип жайгашып калган кыргыздар десек болот. Демек эзелки учур деген туура экен. Эзелки учур дегенибиз туура болот. Бирок 1980 жылга чейин булар өздөрүнүн мекен катарында эле жашап, баягы ала тоолук кыргыздар сыяктуу эле ошол тарыхый процесстерди чогуу баштан өткөрүшкөн, бири-биринин алакасы болгон. Бирок ушул жерде бир чоң бир тарыхый бурулуш болгон. 1884 жылы Россия падышачылыгы менен Цин падышачылыгынын ортосунда бир келишим болгон. Ошол баягы Цин падышачылыгы орустарга караганда мурдараак баягы Орто Азиядагы Түркстан элдерине көбүрөөк мындай
үстөмдүгүнү жүргүзө баштаган. Орустар болсо 1830 жылдардан кийин келип атпайбы, Кыргызстанга келип, баягы Түркстанга, Орто Азияга кызыгып, ушул жактагы элдер менен алака түзүүнү аракет кыла баштаган. Син падышачылыгы болсо, Кытай падышачылыгы мурдараак баштаган. Бирок ошол 1880-жылдарга келгенде ушул эки чоң державанын, эки чоң империянын ортосунда бир келишим түзүлөт да. Келишим түзүлөт дагы 1884-жылы Иле келишими деген келишимдин негизинде азыркы ошол кыргыздар мекендеген аймак, кыргыздар, Кызыл Суу кыргыздар жашаган аймак Кытай падышачылыгына өтөт дагы. Бүгүнкү күндө биз баягы Ала Тоо Кыргыз Республикасындагы кыргыздар Россия падышачылыгынын энчисине бөлүнөт дагы. Ортодо бир чек ара белгиленет да. Ушул тарыхый процесс, жана сиз айткан сурооңузга келетам. Ушул тарыхый процесстен кийин кытайлык кыргыздар менен Кызыл Суулук кыргыздар менен бүгүнкү Ала Тоолук кыргыздар эки башка мамлекетте, эки башка аймакта жашап калышат. Ушул тарыхый процесстен кийин баягы кыргыз тили дагы эки аймакта, эки башка жерде өнүгүп баштайт да. Ага чейин кыргыздар араб алфавитинде колдонуп келишкен да, Чагатай тилин колдонуп келишкен, башка түрк элдери сыяктуу эле. Эми Чагатай тил дегенде аны дагы түшүнүрө кетишибиз керек. 13-кылымдан 19-кылымга чейин Орто Азиядагы түрк элдери колдонгон тилди Чагатай тил деп атайбыз. Орток тилби? Орток тил деп атайбыз муну. Орток тил десек болот. Бул жерде баягы казактар деле, Уйгурлар да бар, уйгурлар деле, казактар деле, өзбектер деле, кыргыздар, ошолордун баардыгы мындай Чагатай тилинде, орток тилде колдонуп жаза беришкен. Ошол эле Чагатай тилди уулантып, мисалы үчүн кытайлык кыргыздар өзүнчө уулантып кетишкен, Кыргызстанда Ала Тоолук кыргыздар өзүнчө уулантып кетишкен да. Ушул тарыхый процесстен кийин эки башка аймакта эки түрдүү кыргыз алай тилинин тагдыры башталган десек болот да. Демек, Кытайдагы кыргыздар, кыргыз туугандарыбыз географиялык абалга байланыштуу эле, баягы чек ара бөлүнгөн үчүн эле алар Кытайдын аркы бетинде, Кытай тарапта калып калышкан. Биз болсо Орусия падышачылыгында биз өзүнчө калып кеттик. Бул кытайлар, ошол кыргыздарыбызчы биздин тиги Кытайга сиңип, тили менен, башоту менен, маданияты менен сиңип деле кетиши мүмкүн беле? Сиңип кетиши деле мүмкүн эле, бирок ал жактагы Кытайдын тарыхында кытайлык кыргыздардын өздөрүнүн 1990-жылдан 900-жылдан кийинки ошол 20-кылымдын башынан баштап карай турган болсок тарыхында кытайлардын ошол 20-кылымдын башында өтө чоң тарыхый саясий окуялар болуп кеткен да. Ал жерде бир канча жолу падышалар алмашкан. Андан кийин мисалы үчүн бизде Октябрь революциясы 1919-жылы деп белгиленип атпайбы? Ошол мезгилде баягы СССР деп ошол түптөлгөнүн айтабыз. Бирок Кытай эл республикасы, биз билген бүгүнкү Кытай эл республикасы 1949-жылы негизделип атат. Ортодо бир 30-40 жыл аралык айырмачылык болуп атат да. Бул жакта Совет бийлигинин орношушу 19-жылга туура келсе, ал жакта 17-жылда 16-жылы төңкөрүш болуп атат, бирок 17-18-19-жылы так белгиленип атат да. Ал жакта болсо 1949-жылы, 50-жыл деп койсок да болот. Ошондо ортодо бир 30 жыл айырмачылык бар да. Бул ошол 30 жылдык аралыгында да Кытайда аябай чоң мындай саясий процесстер болгон, саясий окуялар болгон. Ошол Кытай эл республикасы түптөлгөнгө чейин Кытай падышачылыгы менен ошол Кытайдын аймагындагы улуттардын ортосунда аябай чоң тирешүүлөр болгон, аябай чоң тарыхый окуялар болгон. Ошол тарыхый окуялардын кесепетинен кытайлар өздөрүнүн маданиятын, өздөрүнүн тилини, өздөрүнүн аймагындагы элдерге толук кандуу сиңире алышкан эмес десек болот да. Ал эми биз ошол 49-жылга чейинки кытайлык кыргыздардын, Кызыл Суулук кыргыздардын тарыхына карай турган болсок, булар өздөрүнүн
ошондой оор тарыхый кырдаалга карабастан өздөрүнүн тилини, өздөрүнүн маданиятыны сактап калганга аябай аракет кылышкан. Булардын ошол эле мезгилде баягы биз бир эле кыргыздарды карабашыбыз керек. Ал жерде түрк тектүү элдерди биргеликте караганыбыз дагы жакшы болот. Мисалы үчүн казактар, уйгурлар, өзбектер, монголдор десек да ал дагы кошулса болот. Кыргыздар, булар баардык аз сандуу улуттар бириктирип өздөрүнүн баягы маданий бирикмелерин негиздешкен, өздөрүнүн баягы тилинде гезиттерди, журналдарды чыгарганга аракет кылышкан, казакча, уйгурча журналдарды. Ошол эле мезгилде мындай өздөрүнүн маданиятын өнүктүргөнгө, сактап калганга болгон күчтөрүнүн аракеттерин жумшашкан. Мисалы үчүн алар аябай сыймыктаруу менен айткан. Мисалы үчүн Ысакбек Мониев деген генерал кыргыздардан чыккан. Жөн эле генерал эле болуп калбастан алар ошол эле мезгилде ошол өзүнүн элинин баягы маданиятыны, тилини сактап калыш үчүн ал дагы болгон аракетин жумшаган дейт. Мүмкүн болсо баягы Кыргызстандан кыргыз окумуштууларынын, кыргыз баягы интеллигенттеринин китептерин алып барып, ошол өздөрүнүн ошол жактагы кыргыздардын балдарына, кыргыздарга окутканга аракет кылган дейт. Мисалы үчүн ошондой кишилердин аракети менен Кыргызстанда биринчи жолу баягы жарыяланган Ишеналы Арабаевдин алифбесини 27 тамгадан турган араб алифбиндеги алфавитин, ошол алифбени биринчи ошол кишилер алып барган. Ал жака алып барып окутушкан. Усманалы Сыдык уулунун китептерин алып барып, тарыхый Шадмания Кыргызия деген китебин алып барып ал жакта окутушкан. Айтор бул жактагы кээ бир китептерди ошол жака алып барып, ошол кыргыздар өздөрүнүн тилин унутуп калбаш үчүн аларга алып беришкен дейт. Демек аракеттер болгон адамдардын өздөрүнүн. Аракеттер болгон. Урматтуу каармандар, сиздер Күн Чубак деп аталган түз эфирдеги программаны угуп жатасыздар. Студиябыздын бүгүнкү коногу тилчи, окумуштуу Сейитбек Идрисов. Айтсаңыз, мына сиздин илимий ишиңиздин темасы кытайлык кыргыздардын адабий тили деп атпайбы? Адабий тил дегенде биз өзүбүз сүйлөгөн таза тилди түшүнөбүз да. Алардын адабий тили дегенде биз үчүн ал адабий тилдей сезилбейт да биз үчүн. Негизи адабий тил деп алар кайсы чөлкөмүн карманышат да? Кызыл сууну же кантип аны адабий тилди мындай иштеп чыгышкан балар дагы кантип түшүнөбүз? Жакшы суроо болду. Кызыл суу кыргыздары 1954-жылы Кызыл суу Кыргыз автономиялык область деген статуска ээ болушат. 1954-жылдан кийин 1956-жылы биз өзүбүзчө автономиялык область болгондон кийин биздин өзүбүздүн тилибизди дагы негиздеп, бекем карманып, ошол өзүбүздүн автономиялык областыбызда иш кагаздарында болсун, мектепте билим берүү тармагында болсун, биз өзүбүздүн ошол кыргыз тилибизди кеңири колдонолу деген максатта 1956-жылы атайын Кызыл суу кыргыздарынын Кызыл суу Кыргыз автономиялык областында кыргыз тил комитети түзүлөт дагы. Ошол комитеттин чечими менен кыргыз тилинин, мен кыргыз тили деп айтып атам, мен ал жактагы кыргыз тилди айтып атам да, кыргыз тилинин жазуу эрежесин иштеп чыгышат. Жазуу эрежесин иштеп чыккан мезгилде албетте ал жака мен ошол илимий изилдөө менен барганда, ошол жактагы окумуштуулар менен сүйлөшкөн кезде дагы айтышты. Ошол 1956-жылда түзүлгөн орфографиялык эреже негизинен Кыргызстандагы кыргыз тилинин эрежелерин эске алынган, бирок биздеги баягы араб алфавити колдонулгандыктан орфографиябызда бир аз башкача кошумча эрежелерди киргизүүгө аргасыз болдук. Ошон үчүн ошондой Кыргызстандагы кыргыз адабий тилинин орфографиялык эрежелеринен бир аз өзгөчөлөнгөн, өзүбүзгө тиешелүү, Кызыл суу Кыргыз автономиялык областына тиешелүү, ошол жердеги кыргыздардын тилине тиешелүү өзгөчө жаңы бир орфографиялык эреже иштеп чыктык деп айтат да. Мына ошол эрежени иштеп чыккандан кийин, андан кийин кыргыздардын тили бир өнүгүү жолуна чыккан. Ошол орфографиялык эреженин негизинде Кызыл суу гезит деген гезитти чыгарышат.
Шинжаң адабияты деген кыргызча журнал чыгарышат. Айтор өздөрүнүн журналдарына, өздөрүнүн гезиттерине, андан кийин өздөрүнүн мындай басма үйлөрүн ачышып, көркөм адабий чыгармаларын ушинтип чыгарып, андан кийин адабий тилдик мындай деңгээлге өтө башташкан да ошол мезгилден баштап. Рахмат. Бизге телефон чалып аткан угарман дугалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келген конокко ден соолук, иштерине ийгилик каалайм. Мындай суроо берейин дедим эле. Эмне кыргызчыл кыргыздар биздин Кыргызстанга келгиси келбейт. Андан кийин жанагы бул кыргыздар деле жана Кытай эл менен чогуу жашап келаткан эл да. Эмне үчүн биздин тарых артта калып аталарды астасып кетет? Ошого жооп берсеңер. Жакшы суроо бердиңиз эже. Бул бир аз социалдык, саясий суроо экен. Кыргыздар эмне үчүн бияка келбейт деген маселе. Бул суроого мен жооп бергеним бир аз туура эмес болуп калса керек. Ал жактагы баягы Кытай Республикасынын жарандары болуп эсептелишет алар. Ошол жакта туулушкан, ошол жакта чоңоюшкан, мекени ошол жерде. Ошол мамлекеттин жараны, ошол мамлекеттин мыйзамдарынын негизинде жашашат. Ал өзүнчө бир маселе болсо керек. Алардын бул жака келип келбеш маселеси да ошондой. Экинчи сурооңуз кандай болду эле? Экинчи суроо? Экинчи суроосу. Кечиресиз, экинчи сурооңузду мен так эстей албай атам. Биз бул жактагы кыргыздар кытайлык кыргыздардын тили дегенде эле биз өзүбүз угуп жүргөн могу Кытай терезеси деген программа бар да бизде. Кайра чалып атат окшойт. Кайра угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сейитбек мырза, сиз өзүңүз тилчи турбайсызбы? Анан кичине тилдин стилистикасыбы деп коесуңарбы, өзүңөрдүн тилиңерде кичине бир неме болуп атат да, мүчүлүштүк болуп атат. Жанагы оштөндөрмөсүн биз баласын, партиясын дегенде, сиз партиясыны, баласыны дегенде мындай өзбекче алыштап сүйлөп атасыз. Анан кыны каткалаң айтпай, анан к деп айтып атасыз. Ошол тилчиге бул мындай бир бизге мындай бир өөнү учурагандай болуп атат да. Бул кечирип коюңуз, бул кичине бир чекилүү мындай бир чегилүү. Рахмат эже. Андан кийин мен бул кытайлык кыргыздар жөнүндө айткым келип атат да. Буларда да ушундай бир бияка келип атпайбы биздин кыргыздарчы? Кытайлык кыргыздар эмес, Кытайдагы кыргыздар деп туура айталы. Туугандарбыз, бир боорубуз. Ошолор деле биздикиндей мындай диалектиге бөлүнөт окшойт. Мисалы, көл жакка жакыныраактары мындай бир таза сүйлөп, анан бул алай жаккадары мындай Оштун түштүктүн диалекти менен сүйлөгөндөй болуп, бул эки диалектиге бөлүнөт экен. Ошондой. Ошону сүйлөшөлү деп атабыз. Анан ошо байкалат да. Анан ишиңиздерге ийгилик каалайм. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз эже. Жакшы болот эле. Атым Нуржан. Нуржан эже, чоң рахмат эже. Рахмат. Анан к деп сүйлөбөйсүзбү? Өзүңүз тилчи болсоңуз, мындай бир плохая мындай бир кызыктуу болот экен. Рахмат. Кечирип коюңуз эгер каты кетсем. Жок, рахмат эже. Биз баардык суроого туура кабыл алабыз. Чоң рахмат. Балким сизге ошондой кылса керек, бирок мен эстешим боюнча буга чейинки сүйлөгөндөрдүн арасында партия деген сөздү колдонгон жок элем. Сизге чоң рахмат эже. Анан жана диалектилери боюнча Кызыл Суу кыргыздары, сиздин тилиңиз менен айтайын, Кытайдагы кыргыздар, Кытай эл республикасындагы кыргыздар, алардын дагы өздөрүнүн түндүк түштүк деген диалектилери бар. Ошо түндүк түштүк деп айтылат бекен? Түндүк түштүк деп айтылат аларда дагы. Аларда дагы ошол Кыргызстандагы кыргыз уруулары сыяктуу өздөрүнүн ошол бул жактагы уруулар сыяктуу уруулар бар. Ичкилик кыргыздар, оң канат, сол канат дегендей. Бирок ошол түндүк түштүк диалектилердин баардыгы биздин могу Ала тоодогу кыргыздар сыяктуу эле. Ал жактагылар ошол өздөрүнүн баягы Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областында бекитилген орфографиялык эреженин негизинде жазышып, ошол адабий тилдик нормаларга, өздөрүнүн адабий тилдик нормаларына баш ийишет. Мына сиз ушул теманы илимде изилдейм деп тандап алдыңыз да. Анан бу бизге телефон чалган угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы?
Санасы мен дагы кайра чыгып атам. Мен экинчи суроону жакшы түшүнбөй калса керек бул мейманыбыз. ооба. Мен айтып атам. Мынау кыргыз баласы кытайлар менен өмүр бою илгертен бери жашап келет. Айым үчүн биздин кыргыздардын тиги эмеси мамлекети аз болот да, тигилерде канча кылым деп айтылат. Ошого жооп бере аласызбы деп атам да. Түшүндүм эже. Кытайлардын тарыхы дүйнөдөгү эң байыркы элдердин тарыхынан, муну баарыңыздар жакшы билесиздер. Менин эстешим боюнча Кытайдын тарыхында 26 падышалыктын доору өткөн деп белгиленет. Бирок могул акыркы Кытай Эл Республикасынын негизделиши 1949-жылы негизделген. Бизде болсо Совет бийлигинин орношуу 1917-19 жылга туура келип атат да. Ортодо бир 30 жылдык баягы азыркы Кытай Эл Республикасы менен Советтер Союзунун ортосунда бир негизделиш ортолусунда бир 30 жылдык айырма бар деп мен ошону гана айттым да. Мисалы биз ошо кытайлык кыргыздардын тилин жана ушул суроону берип келаттым эле. Жанагы Кытай терезеси деген уктуруудан, анан Жунгого сапар деген телекөрсөтүүдөн көрүп угуп келебиз да. Биздин байкашыбызча, жөнөкөй адамдардын байкашынча, алардын тилинде ошо уйгурлардын таасири, казактардыкы да болсо керек, монголдордуку да болсо дагы ошол таасирлер ошолорго мындай аралашып калгандай да. Ушунун өзү деле адабий тил боло береби аларда эми? Бул маселе мындай да, эже. Кыргыздар 20-кылымдын башында 1954-жылга чейин жана жогоруда да айттым, өздөрүнүн басма үйлөрү болгон эмес, китеп чыгарганга, гезиттери болгон эмес, журналдары болгон эмес. Бирок өздөрү менен кошуналаш, өздөрү менен чогуу жашаган казактардын, уйгурлардын, Кытайдагы казактардын журналдары, гезиттери болгондуктан алар өздөрүнүн баягы алгачкы ошол Кытайдагы кыргыздардын алгачкы жазуучулары, акындары өздөрүнүн чыгармаларыны, аңгемелери болсун, поэзия ырлары болсун, ошолордун баардыгын биринчи баягы казакча жазышып, уйгурча жазышып, ошол уйгурлардын, казактардын журналдарына, гезиттерине жарыялашкан. 1954-жылы автономиялык баягы эмеге ээ болгондон кийин, өздөрүнүн 1956-жылы орфографиялык эрежелерин негиздеп алышкандан кийин өздөрүнүн гезиттерин чыгара башташкан, өздөрүнүн журналдарын чыгара баштаган. Ошол мезгилде мурда казакча, уйгурча жазып жүргөн акын жазуучулар, кыргыз акын жазуучулары кайра кыргыз тилине өтүшкөн. Ушул жерде бир өтө мындай маани бере турган бир маселе бар. Мурда казакча, кыргызча жазып жүргөн кишилер сөзсүз түрдө ошол уйгурлардын, казактардын тилинин таасиринде калган. Алар кийин бүгүнкү күнгө чейин ошол эле мезгилде баягы өздөрүнүн кыргызча баягы гезиттерине, журналдарына жарыялаган макалаларында кандайдыр деңгээлде өздөрүнүн баягы лексикасына казакча, уйгурча, керек болсун монголчо, керек болсун азыркы баягы таасири күчтүү болгондуктан кытайча, кытай тилинин кээ бир элементтерини кошо алып келишкен да. Бул алардын ошол лексикасына баягы уйгурча, казак тилинен кирген сөздөрдүн көп болгондугу дагы ошонун деп түшүнсөк болот. Анан баягы лексикасын изилдей келгенде булардын тилинде ошол уйгурча, казакча, кытайча, монголчо кээ бир сөздөр көп болгондуктан биздин баягы кулагыбызга бир аз башкачараак угулган болушу да мүмкүн. Мисалы үчүн Жунгого сапар телепередачасын уккан мезгилде булардыкы мындай биздин адабий тилдин нормасына такыр туура келбеген, өзүнчө бир Кыргызстандын кайсы бир аймагындагы диалектиге окшош турбайбы деген көз караш менен да каралышы мүмкүн. Бирок алардын ошол телевиденияда сүйлөп аткан сөздөрү кыргызча, радиодо айтып аткан сөздөрү же болбосо моундай китептеринде жазып аткан жазууларынын баардыгы өздөрүнүн биздин ала тоодогу орфографиялык эрежеге туура келбесе дагы өздөрүнүн белгилеп алган орфографиялык эрежесине ылайыкташтырып жазышат, ылайыкташтырып сүйлөшөт алар. Алардын лексикасына ошо Кытайдын өзүнүн сөздөрү да кирип кеткен учурлар болсо керек да көп эле. Кытайча сөздөр кирген сөздөр бар. Мисалы үчүн Жунго кыргыздары дешет. Жунго деген бул кытайча сөз. Кытай деген эмне сөз? Кытайлык кыргыздар деген сөз да.
Ошол эле мезгилде мен алар менен барып мындай ооз эки тилде сүйлөшкөн мезгилде жазуу тилиге караганда ооз эки тилинде алардын баягы кытайча кирген сөздөр көп. Ханзо дешет мисалы үчүн. Ушул сыяктуу мындай кытайча көп сөздөрдү жолуктурууга болот да ооз эки тилинде жазуу тилине караганда. Сөзсүз. Сиз бул тилди изилдеш үчүн, бул Кытайдагы кыргыздардын тилин изилдеш үчүн араб тамгасын өздөштүрдүңүзбү же ага чейин эле билчү элеңиз? Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин түркология факультетин 2005 жылы бүтүргөнмүн. 2007 жылы магистратураны бүтүрдүм ошол университеттен. Биздин ошол Манас университетинде түркология факультетинде тилдин жалпы эле тектеш түрк элдеринин тилдеринин тарыхынын көбүрөөк басым жасап окутушат. Ал жакта мен сыйлаган, урматтаган чоң эл аралык деңгээлдеги чоң окумуштуулар бар болчу. Мисалы үчүн Ахметбежан Эжласым деген агайыбыз бар болчу. Түрк тилинин тарыхы боюнча чоң эмгеги бар. Ахмет Дуан деген агайыбыз бар болчу. Ушул сыяктуу чоң агайларыбыз. Кыргыз мугалимдерден Зеба Мусабаева деген эжекебиз бар болчу. Чагатай тилинен бизге абдан жакшы маалыматты сабак берген, билим берген. Ошол эле мезгилде Кадыралы Коңгобаев деген агайыбыз бар. Тилдин тарыхы боюнча ушул агайыбыз чоң бизге билимдерди берди. Айтор ушул сыяктуу чоң окумуштуулардан сабак алдык. Анан ошол жерде баягы тилдин тарыхына, түрк тилдеринин тарыхына үңүлүп киргенде сөзсүз араб алфавитин билишиң керек. Мисалы үчүн Карахандар доорунан баштап, 10-кылымдагы Карахандар доорунан баштап 19-кылымдын аягына чейинки баягы Чагатай тилинин акыркы дооруна чейинки тарыхый 10 кылымдык убакытты карай турган болсок, бул жерде Орто Азиядагы элдер болсун, же болбосо Анадолу жергесиндеги Оуз түрктөрү болсун, Азербайжандар, азыркы түркиялык түрктөр болсун, айтор ошолордун баардыгы араб алфавитин колдонушкан. Ал жакта Осмон мамлекетинде Осмон түркчөсү деп Осмон тили колдонулган болсо араб алфавитинде. Орто Азияда, Түркистанда болсо араб алфавитинде Чагатай тили орток тил катарында колдонулган, орток жазма катарында колдонулган десек болот. Айтор биз ошол университетте ошол ар бир доордогу тилдердин тарыхын окуш үчүн, ошол эле мезгилде ошол ар бир доордо жазылган чыгармалардан кабардар болуш үчүн араб алфавитин сөзү өздөштүргөнгө туура келди. Анан албетте Карахандардын тили болсун, Кыпчактардын тили болсун, же болбосо тиги Осмон мамлекетинин тили болсун, Чагатайча болсун, бул тилдердин жанында азыркы Кытайдагы кыргыздардын араб алфавитиндеги жазылган чыгармалары, жазуулары бир топ эле жеңил десек болот. Себеби Чагатай тилинен өздөштүрүлүп, өзүнчө түзүлгөн алфавит да, бул иштелип чыккан тил десек болот. Мисалы үчүн Ишеналы Арабаевдин алфавитинде 20 тамга бар, 20 тамга бар. Бирок кытайлык кыргыздар 30 тамгага көбөйтүп өздөштүрүп түзүшкөн аны. Зарылдыкка жараша өзү түзүп алышкан. Рахмат. Күн чубак программасында тилчи окумуштуу Сейитбек Идирисов бизге чалып аткан угарман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди угатабыз. Чексиз бакыт, өзүң жүрсүңдөн соң ишине ийгилик каалайм. Ушул төрөлүшү поэмаңыздан адабий берүүнү берип атасыздар Кыргыз радиосунан. Ошол поэманы окусаңыз кыргызстан аябай табат элеңиз деп ойлойм да, менин оюм, кошумчам. Жакшы. Рахмат эже. Болду, жакшы болбой калдыбы? Маягыбызды уланта берели. Ушуга удаа эле мындай суроо бергим келет да, жана биз латын тамгасына өтөбүз, өтпөйбүз деген маселелер болуп атпайбы? Анан ошол учурда мындай да пикирлерди айтышты да кээ бирөөлөрчү. Тиги биз рун тамгаларына өтпөйлүбү дегенчи. Рун тамгалары биздин бүгүнкү талапка туура келеби ушул? Же ал Эми рун тамгалары 10-кылымга чейин Орхон Енисей жазууларында, Талаш жазууларындагы Орхон Енисей жазма эстеликтериндеги жазуу болуп эсептелет да. Аны Кыргызстанда
кээ бир окумуштуулар изилдешкен. Мисалы Сагалы Садыков деген агайыбыз бар болчу. Агайыбыз ошол өмүр өткүчөктү деп ошол тилди изилдеп өттү да, ошол таштагы жазууларды. Кадыралы Коңков агайыбыз дагы бул маселеге көп кайрылып жүрөт. Ошол мезгилде азыр Манас университетинде жаш окумуштуулар бул маселеге кайрылып жүрүшөт. Айтор бул маселе белгилүү бир окумуштуулар гана билбесе, бүгүнкү күндө 1% дагы түзбөйт да бул тилди, бул жазууну түшүнгөн жарандарыбыз. Эми ушундай процессте ошол нерсеге өтүү албетте бул чоң маселе. Ошол алфавитти кайрадан иштеп чыгып, кайрадан ошол тилге өтүү деген маселе бул албетте өзүнчө бир маселе. Экинчиден, бүгүнкү күндө биз баягы дүйнөлүк прогрессти дагы эске алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк прогресс каяка баратат? Мисалы үчүн кытайлык кыргыздарды алып карай турган болсок, 1957-жылы биз Ала Тоодогу кыргыздардын тилин түшүнбөй калат экенбиз, туугандарыбыздын. Ошол жактагы чыгармаларыбызды окуй албай калабыз. Ошон үчүн биз ошолордун жазган кирилл алфавитине өтпөйлүбү? Алар славян алфавит деп коюшат. Кирилл алфавитине өтпөйлүбү деп туруп 1957-жылы алар кирилл алфавитин кабыл алышкан. Бирок 1 жыл колдонгондон кийин ал жерде саясий маселелер дагы бар. Бирок 1 жылдан кийин кайра араб алфавитине өтүүгө аргасыз болушкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алар ошол айтып келишет, биз эгерде ошол кирилл алфавитине же болбосо аларда ошол эле мезгилде мен айтпай кетиптирмин, латын алфавитине өтүү аракети дагы болгон. Кытайдагы кыргыздардычы. Латын алфавитинде алифбей дагы түзүшкөн. Айтор ошол дүйнөлүк прогресстен артта калбай эле алар болгон аракетин жумшашкан. Бирок алар бир чоң мамлекеттин ичиндеги автономиялык улут болгондуктан, кыргыздар болгондуктан, алар өздөрүнүн мүддөсүнө толук жете алышкан эмес. Азыркы күнгө чейин биз араб алфавитин колдонгондуктан көп нерседен артта калдык деп өкүнүп келишет. Ал жактагы кыргыздарчы. Ошон үчүн мен айтар элем, баягы дүйнөлүк прогрессти эске алуу менен, эгерде бизге кайсыл алфавит бизге ыңгайлуу боло турган болсо, дүйнөлүк прогрессте, дүйнөлүк атаандаштыкта, баягы дүйнөлүк илимий аренада биз кайсыл алфавит менен эмеге жете ала турган болсок, ийгге жете ала турган болсок, ошону тандап алганыбыз жакшы болот эле. Бул менин жеке оюм албетте. Анан мамлекеттин дагы чама чаркына карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө алфавитти алмаштырып коюу бул мамлекеттин экономикалык, социалдык аягында чоң эмесине таасир этиши мүмкүн. Ошон үчүн ушундай маселелерди аябай терең, ар тараптуу талоого алып туруп, андан кийин ушундай ойлорду айтсак болот. Кээде ошол уреник жазууларына өссөк эле биз баягы өзүбүздүн улуттугубузду сактап калабыз, өзүбүздүн каана салтыбызды сактап калабыз деген сыяктуу мындай жеңил ой менен айтылган ойлор бар, эмоциональный айтылган ойлор бар. Бирок мен аларга деле каршы эмесмин. Ала деле өздөрүнүн оюн айтып атышат. Бирок жанагындай бир чоң ар тараптуу комплекстүү бир маселелерди эске алып туруп, андан кийин бир оюбузду айтсак жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин студиябызда тилчи окумуштуу Сейитбек Идирисов бизге чалып аткан угарман бар. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди угатабыз. Тил маселеси бул аябай мындай чоң маселе да, көйгөй көп. Биз эртеби кечпи баары латын тилине өтөбүз. Латын тилин 30-жылдар колдонгонбуз. Анан биз тиги кириллицага өткөндө, жана орустардын эле тиги алфавити менен 36 тамгасы менен калдык. Жал үчүн казактар деле өткөн, аларда 42 тиги тамга болот. Анан бизге бир 6 тыбыш жетишпейт да, биз жанагы ый, у дегенде ю, анан ё деп жоттошкон. Анан кийин тиги жанагы ыцы, анан ычы, анан тиги твёрдый, мягкий знак бизге колдонулбаган эмелерди эметип алып, ошон үчүн тилибизди чайнап, баягы тилибиз бузулуп атат да. Анан латын тили бизге жана произношение эме боюнча жакын да негизичи. Анан могуреки мына армяндарды алгыла болот, грузиндерди алгыла. Алардын өздөрүнүн тамгасы бар. Россиянын тиги составында жашаса дагы алар өздөрүнүн тилин жоготкон жок, өзүнүн тамгасында жазышат. Ошон үчүн алардын тилдери сакталып келатат. Анан түрктөрдү айтып атабыз. Биз түрктөрдү тиги кудай кылып алдык. Түркология, ана түрк деп. Түрк деген жана түрктөр деген тиги обрезан, агесе паспорт эме болгон эмес. Бүт баары исламга өткөзгөндө ошондой кылганда. Анан кийин тиги түрктөр өзүлөрү айтат. Мен Түркияда көп жолу болдум. Алар менен да көп эмелер менен сүйлөшкөм. Алар чындыкты айтышат.
алардын тили жанагы Османлы дейт, Османлы. Осмон деген жана түрктүн жанагы империясын 300 жыл орноткон. Ал кыргыз болгон экен, ошо Осмончу вот. Анан биз негедир чындыкты айткыбыз келбей эле коркуп, тайсалдап, анан жүрөгүбүз түшүп эле, анан орустарга кошомат кылып, жана кошомат кылып өзүбүздүн жолубузду таппай, ого бетер артта калып атабыз да. Айтат, акылдуулар тиги ийгиликке жетпейт дейт. Чечкиндүүлөр ийгиликке жетет. Азыр чечкиндүүлүк кылып, биз өзүбүздүн жанагы латын немесинен өтүшүбүз керек. Ошондо биз тиги дүйнөлүк немесин ал 10-дун жана 5 тили бар. Тиги орустардыкы 5-орунда турат. Ошондо биз тиги өнүгүп өсөбүз да, жаштарга да жакшы болот. Орус тилин тиги эметпейбиз, тайбайбыз бул. Үйрөнүбүз керек анда эле. Бирок биздин өзүбүздүн тамгабыз, өзүбүздүн тиги жана глобализацияга киришибиз керек да. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Атым Төлөн. Бишкектен. Атым Төлөн дейт, Бишкектен. Сиз кандай дейсиз буга? Агайдын айтканына кошулам. Латын алфавитине өтүү маселеси буга чейин деле Кыргызстанда бир канча жолу көтөрүлдү. Баягы дүйнөлүк прогресске кириш үчүн албетте биз мисалы үчүн мен Түркияда болдум, Кытайда болдум, Индияда болдум, бир канча өлкөлөрдө болдум. Барганда ошол жака барганда сезет экенсиң да, баягы алфавиттечи, латын алфавитин билсең, алардын тили мындай окуп кеткенге эч болбосо Оңоюраак. мүмкүнчүлүктөрү жакшы түзүлөт экен да. Ошон үчүн мен дагы ушул ойдомун. Эгерде латын алфавитине өтүү мүмкүнчүлүгүбүз болсо, эч токтолбостон өткөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат. Угармандар бар, угабыз, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз угатабыз, айта бериңиз. Мен жана менден мурун айтып кетпедимби? Негизи биз дүйнөлүк тил азыр англис тили болуп атат. Англисче билбесек, бияк байланышып, немисине, французга барганда сиз латын тамгасын, латын тилин билиш керек болот. Эми жанагы биз 30-жылы колдонулган тамгалардын баары латын тамгасына аябай окшошса, жазганга дагы мындай, мен мисалы үчүн чалабалап билем ошо тамгаларды. Анткени апам ошо латын тамгасында окугандагы мага үйрөткөн. Аябай неме болот. Мисалы үчүн ошо латын алфавитин кийриш керек. Кийирсе, анан мына мисалы үчүн англис тилине аябай окшош тамгаларды жазганга да оңой. Кийинки угарманды угалы, кийинки угарман күтүп атат. Саламатсызбы, Элмир айым. Саламатсызбы? Каныбек Мырзаханов, Ханчардан. Угатабыз сизди. Сейит Мырза. Алло. Угатам агай. Мындай да, Сейит Мырза. Мындай принципиалдуураак болуш керек да. Анан тиги минтип айтсаң ошону туура, муну кайтса мындай туура эмес. Сиз өзүңүз туура айттыңыз. Прогресске да көз жүгүрүш керек да, прогресстен калбаш керек. Анан биз кичинекей элбиз. Анан латындыкы бүгүн туура болуп атат, латын өтөлү, эртең тигиники өтөлү, анан түркчө өтөлү, анан башка өтөлү деген болбойт. Орус тили деле ал дүйнөлүк тил азырча. Бизде маалыматтардын бардыгы ошо кириллица менен биз дагы сакталып атат, ошо менен байланып, мындан ары дагы көп жылдар, көп кылымдар байланабыз. Анан биз өзүбүз башчы болуп башыбыз керек. Мисалы, чагатай тилин үйрөнөлү мынтип, ал окумуштуулар үйрөнөт. Анын баардык кыргыз эли, кыргыз жаштары үйрөнбөйт. Ал жаштар азыркы жаштар, мен эмес. Мен советтик доордо жашаган кишимин 60-тан өткөн. Биз өзүбүздүн убакта ошол убакыттын талабына жараша окуганбыз, билим алганбыз, ошондой болгон. Азыркы жаштар, биз аларга айтпасак деле англис тилин үйрөнүшүп аталарчы. Анын үчүн биз кыйналып кысталып берде эришме болбошубуз керек. Биз маалыматтын бардыгы бизде жыйналган ошо Кыргызстанда. Анан биз азыркы учурда мына бүгүн биз 2 китеп чыгара албай атабыз дагы. Анан тим эле ошо как будто ошонун бардыгын биз которуп, бардыгын жыргатып бере турганбыз. Анан кийин кегил латын тилин өтөлү, анан муну тигиден калбайлы, мындан калбайлы, анан түрктөрдөн калбайлы, башка жака калбайбыз деген бул туура эмес деп ойлойм мен. Агай, бул сиздин оюңуз. Ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Мен дагы өзүмдүн оюмду айттым. Латын алфавитине өссөк жакшы болот, дүйнөлүк прогресске эртерээк кошулат элек депчи. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз ошонун мүчүрүшү ошон болуп атпайбы? Латын алфавитин билбей атышат, англис тилин жакшы билбей атышат дагы. Анан дүйнөлүк эмеге чыкканда кыйналып калып атышат. Мен ошол мааниде өзүмдүн оюмду айттым. Албетте сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, рахмат. Эми бул маселе абдан көп тараш талкууну жаратып келатат. Эми маегибизди андан ары уланталы, бизде 15 мүнөт убакыт бар.
Мына сиз ошол Кытайдагы кыргыздардын тилин изилдейм деп ошол жерге бир нече жолу бардыңыз, туурабы? Эми тилге байланыштуу эмес, жалпы эле алардын ошол элдин маданиятына байланыштуу нерселерди сурагым келет да. Эмнени байкадыңыз, эмне сизди таң калтырды, эмне жакты, эмне жакпады дегендейчи? Э, жакшы бир эл арасында жакшы сөз бар. Алтын кушту алтын капаска койсо, бирок баары бир алтын капаста турганына карабастан өзүнүн эркин учуп жүргөн Дукалайт. токойуна, тоосуна учуп кеткиси келет экен да. Мен чет өлкөдөгү кыргыздардын ушул Кытайдагы кыргыздарга барган кезимде мен ушул нерсени сездим. Кандайдыр деңгээлде баягы биздин Ала Тоодогу кыргыздарды эңсешет. Ала Тоодогу кыргыздардай өзүбүздүн бир эгемендүү өлкөбүз болсо деп самашат. Алардын ошол Кытай жергесиндеги башынан өткөргөн ошол тарыхый оор кырдаалдар, оор окуялар, аларды ошол өздөрүнүн баягы эркиндик кыялдарыны ушунчалык мындай көздөрүнөн, сүйлөгөн сөздөрүнөн даана байкалат да. Мен ушул нерсени ар бир кыргызда, ошол жактагы ар бир кыргыз боордошубуздан сездим. Анан албетте ал жерде акыркы 5 жылдан бери, акыркы 4 жылдан бери саясий кырдаал өзгөрдү. Мурдага караганда дагы бир аз башкачараак бир маанай пайда болду ал жакта. Мурда кыргыздар өздөрүнүн кыргыз тилдүү мектептерин ачышып, жаштарына кыргызча билим берип келишкен болсо, буга чейин өздөрүнүн китептерини, кыргыз тилинде китептерин жарыялашып, жалпы эл журтка өздөрүнүн баягы кыргызча адабий чыгармаларын тартып алып келишкен болсо, ошолордун баарына бүгүнкү күндө чектөөлөр бар. Кандай санына чектөөбү же эмнесине? Жок, ошол ишти мисалы үчүн кыргызча билим берүүгө болсун, же кыргызча китептерди жарыялоо болсун, кандайдыр деңгээлде бир мындай чектөөлөр, көзөмөлдөр күчөп баратат. 1959 1979 жылга чейин Кытай жергесинде маданият төңкөрүш деген чоң бир тарыхый окуя болгон. Ошол 1959-дан 79 жылга 20 жылдын аралыгында Кытайдагы кыргыздар өздөрүнүн жазуусун колдоно алышкан эмес. Өздөрүнүн кыргызча китептерин чыгара алышкан эмес. Балдарына кыргызча билим бере алышкан эмес. 20 жылды булар маданий төңкөрүш деп аташат. Ошол маданий төңкөрүш убагында кыргыз тили аябай аксаган ал жакта. Айтор ошол сыяктуу чоң бир тарыхый окуяларды баштан өткөргөн кыргыздар бүгүнкү күндө дагы ушундай бир тарыхый бир саясий процессти баштан өткөрүп атышат. Айтор ошол кыргыздарга ошондой бир оор кырдаалдарга карабастан биз баягы кээ бир нерселерден сабак алышыбыз керек да. Мен жана жогоруда айткан сөзүмдө ошол болуп атпайбы? Кушту алтын капаска койсо дагы өзүнүн мекенине учуп кеткиси келет экен деп. Биз өзүбүздүн мекенибизде жүрөбүз, эркин учуп жүрөбүз. Бирок ошол чет өлкөдөгү кыргыздардан биз мындай сабак алып, өзүбүздүн баягы эркиндик деген чоң бир баалуулугубуздун баркына жетишибиз керек деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ал жактагы кыргыздардын баягы өздөрүнүн басма үйлөрү бар, өздөрүнүн баягы мектептери бар, бирок Кытай тилин үйрөтүү боюнча атайын милдеттүү баягы Кытай тили кирип мектептергечи ушундай бир маселелер башталып, кээ бир кыргыз жаштарынын дагы ушундай Кытай тилин билүү, бир жерге барып жумушка кириш үчүн сөзсүз Кытай тилин билүү маселелери, талаптары, ушундай маселелерди ойлогондо бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда чындап эле мындай эркин жашап атканыбызды билишибиз керек экен да. Бирок ошондой оор нерселерге карабастан мени таң калтырган нерсе өздөрүнүн жазуусун унутушпай, өздөрүнүн баягы тилин унутушпай, маданиятын унутушпай, өздөрүнүн каада салттарын унутушпай, өздөрүн ушундай бир улут катарында бекем карманып келатышат да. Мен баягы эфирдин башында айткадымбы? Кыргыздын баягы тарыхы, элдин тарыхы тилине байланыштуу болот депчи. Алар ошол өздөрүнүн жазуу тилине бекем кармангандыктан, өздөрүнүн адабий тилине бекем кармангандыктан
сактагандыктан ошол өздөрүнүн үрп адаттарын, каада салттарын дагы сакталышына бир чоң бир өбөлгө пайда болду окшойт да. Мисал катарында Түркияны айттым, Афганстандагы кыргызстарды айттым, башка өлкөлөрдөгү кыргыздарды айттым. Эгерде алардын дагы жазуу тили болгондо, алардын дагы ушундай бир өздөрүнүн архиви болуп, өздөрүнүн ушундай бир кыргыз тилиндеги китептери, эмгектери чыкканда, балким алар дагы өздөрүнүн тилин сактап калышмак, өздөрүнүн маданиятын сактап калышмак. Бирок тилекке каршы алар ошол кайсы өлкөдө жашап атса, ошол өлкөдөгү улуттарга, ошол өлкөдөгү тилге мындай жуурулушуп, өздөрүнүн баягы улуттук тилин дагы, өздөрүнүн улуттук үзчүлүктөрүн кандайдыр деңгээлде жогото башташты да. Ошон үчүн кытайлык кыргыздарга мен суктанып баягы карагандыгым бир эмеси ошол, өздөрүнүн адабий тилини, жазуусун сактап келатышат. Эми ошо Кытайдагы кыргыздар Айтматовду, Манасты жана башка чыгармаларды кыргыз адабиятындагы окуп атышат да. Аларды биздин тамгадан араб тамгасына оодарышты да. Бул техникалык эле жумушпу же чыгармачылык менен оодарылабы? Албетте, бул жерде техникалык жумуш, азыр баягы технологиянын заманы, компьютердик программалардын негизинде эле өткөрүп алса болот. Бирок Манас деп калдыңыз, ал жакта мен өзүм дагы ошол Акчиге барып жолукканмын. Раматылык Жусуп Мамай атабыз чыккан манасчылардан. Ал кишинин 8 томдук баягы элдик ооз-эки чыгармаларынын топтому чыккан Жусуп Мамай атабыздын. Анан ал кишинин ошол манасы, ал жакта көбүнчө ошол Жусуп Мамай атабыздын манасыны айтышып, ошону окушат да. Анын араб алфавитинде жарып көргөн. Ал ошол ал жактагы кыргыз адабий тилинин сакталышына дагы ошол Жусуп Мамай дын вариантындагы манас эпосундагы орду чоң. Себеби ушуда азыр Пекинде жашайт Хужинхуа деген кытайлык илимпоз, мусулман илимпоз өзү. Ошол агай келип кытайлык кыргыздардын тилин изилдөөгө биринчи жолу Пекинден ошол киши келип изилдейт экен да. Изилдеп, ошондо биринчи жолу баягы манасты угуп таң калып, анан кийин ошол манасты биринчи жолу ошол киши жазуу кагазга түшүргөн дейт да. Мен Пекин шаарына барганда Хужинхуа агайдын үйүнө барып, ал киши менен аягына көп маектешип олтуруп, анан ошол Жусуп Мамайдын оозунан биринчи жолу диктофонго жаздырып, анан кийин кагазга түшүргөн биринчи нускасын көрсөттү, манастын вариантынчы. Ошол кишинин дагы айткан сөзү бар. Ошол кыргыз тилинин тил катарында сакталып калышында ушул манас эпосунун кагазга түшүрүшү дагы өтө чоң бир таасирин тийгизди депчи. Ал жакта ошол элдик ооз-эки чыгармаларга дагы аябай маани беришет. Аларды да мүмкүн болушунча кагазга түшүрүшүп, өздөрүн баягы көбүнчө Жусуп Мамай атабыздын вариантында айтылган элдик ооз-эки эпостор, чыгармалар кагазга түшүрүшүп, Шинжаң эл басма үй деген басма үйлөрүнөн китеп кылып жарыялап чыгарышкан. Анан бүт баардык жака таратышы ушул жактагы кыргыздарга. Убактыбыз азайып келатат. Угарман Барбос угабыз, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Айта бериңиз. Бул жана айтып атпайсыңарбы? Жана айтып атпай, Кытай тилин милдеттүү түрдө окута баштады. Кытай тилин милдеттүү түрдө кытайча билбесе жумушка тийиндей мындай калбайт деп. Мен азыр окута баштаса бара-бара 40 жылдан кийин кыргыз тили такыр жоюлуп бителеп Кытай болуп калат деп атам. Кыргызча ойлоп кетет да, балдардын баарын кытайча окутуп атсам, зордук милдеттүү түрдө деп атпайсыңбы? Анан бир 40 жылдан кийин болду, кыргыз тили такыр жоголот деп атам мен. Рахмат. Рахмат. Туура айттыңыз. Мен дагы ошол мындай көйгөйлүү маселени айтып атам. Бирок бул жерде бир маселе бар. Канчалык милдеттүү окутулган жерде дагы, эгерде өздөрүнүн жазуусуну, өздөрүнүн адабий тилини кошо сактап кала турган болсо, менин оюмча башка өлкөлөрдөгү, башка чет өлкөдөгү кыргыздар сыяктуу болушпай, булар өздөрүнүн улуттук тилини, өздөрүнүн улуттук маданиятыны, өздөрүнүн улут катарында баалуулуктарын сактап калат деген бир пикирди айткым келет. Ошол эле Кытайдын аймагында жашаган казактар, монголдор же уйгурлар деле ошо кыргыздар сыяктуу өздөрүнүн
баалуулуктарын сактаганга аракет кылса керек да. Албетте ал жакта мындай административдик бөлүштүрүү мындай да, ушуну жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Шинжаң автономиялык район деп айтылат. Бирок Шинжаң автономиялык район дегенде биз өз баягы Кыргызстандагы район деп элестетпешибиз керек да. Ал жактагы район биздин областтын эмесинде, статусунда, деңгээлинде турат. Автономиялык область дегенде бул биздин райондун эмесине түшөт да, деңгээлине, экөө орду алмашат. Ал жакта Шинжаң автономиялык районунун астында бир канча автономиялык областтар бар. Анын ичинде мисалы үчүн Казак автономиялык областы бар. Казак или автономиялык область деп коет. Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областы бар. Ушул сыяктуу бир канча аз сандуу улуттардын автономиялык областтары бар. Шинжаң автономиялык районунда негизинен мындай расмий иш кагаздарда жалпы райондук район деп айтып алардын эмеси менен райондун деңгээлинде Шинжаң Кытай тили менен уйгур тили расмий иш кагаздарда эки тилде колдонулат. Ал эми автономиялык областка түшкөндө уже кайсыл автономиялык Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областында өздөрүнүн кыргыз тилинде жүргүзүлөт иш кагаздарың көбүнчө. Анан албетте уйгур тили кошо жүргүзүлөт, Кытай тили экөө биргеликте. Ал жердеги автономиялык областтарга мисалы үчүн казактардын өздөрүнүн баягы казак тили бар, уйгурлардын өзүнчө уйгур тили бар. Бирок ар бир автономиялык область ошол өзүнүн улуттук жазуусуну, улуттук тамгасыны белгилеп алып, ошо менен китептер чыгарышат, ошо менен билим беришет. Өздөрүнүн улуттук эмесини, тилини сактап калганга аракет кылышат да ал жакта. Рахмат, убактыбыздын бүтөрүнө бир эле мүнөт калды. Айтсаңыз, ушул ишти Кытайдагы кыргыздардын тилин изилдөөнү дагы тереңдетип, дагы ары жылдырса болобу? Мен ушул жерден дагы белгилеп айта кетишим керек. Буга чейин Кытайдагы кызыл суулук кыргыздардын тарыхына байланыштуу изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жатат. Кытайдагы кыргыздардын адабияты боюнча, маданияты боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жатат. Бирок тилдик өзгөчөлүктөрү боюнча атайын изилдөө мындай болгон эмес. Болбой келатат да. Ошон үчүн мен айта кетишим керек, ушул качан ошол кытайлык кыргыздардын тилдик өзгөчөлүктөрүнө изилдей турган болсок, ошондо биз ошолордун тилинде сакталып калган мындай кыргыз тилинин көрөңгөсүнү алып чыгат элек депчи. Алардын лексикалык корунда өтө чоң мындай баягы кыргыздын көөнө сөздөрү, архаизм сөздөрү, ушундай бир тилдин баалуулуктары ошол жерде сакталып турат. Биз ошол тилдик өзгөчөлүктөрүн изилдеп туруп, кыргыз филологиясына жакшы бир табылгаларды алып келишибиз керек деп ойлойм да. Рахмат сизге, рахмат. Урматтуу радио угармандар, Күн Чубак түз эфирдеги программасы бүгүн биздин студиябызга тилчи окумуштуу Сейитбек Идрисов чакырылып, биздин жана сиздердин суроолорго жооп берди. Режиссерлук пультта Марат Сейдалиев менен Адилет Артыкбеков иштеди. Уктурууну мен Элмира Ажыканова алып бардым. Бизге телефон чалып суроо салган угармандарга да рахмат айтабыз. Сизге дагы бир жолу рахмат. Ишиңизге ийгилик.